Саламатсыңар балдар. Бүгүн мен силерге өзүмдүн адеп аттуу жомогумду окуп берейин. Илгери бир заманда адеп аттуу акылдуу бала жашаптыр. Ал абдан кичипейил, тил алчаак жана сылык эле. Башка балдардай оюнга көп кызыга бербей, ар дайым ата-энесине жардам берди. Эрте туруп ат токуп атасын кубантса, үй жыйнап апасын сүйүнттү. Короо шыпырып тазалыкты сүйдү. Тентектик кылбай тартиптүү жүрдү. Бир күнү апасы ага адеп чаканы алчы, булакка барчы, суу алып келе калчы деди. Адеп элпек кыймылдап чаканы алды. Тепилдеп чуркап булакка барды. Барса булактын боюнда бир аябай карыган карыя туруптур. Анын жайкалган ак сакалы көкүрөгүнө түшүп, каштары көзүн жаап калыптыр. Адеп ага салам айтып, булактан суусуз берди. Карыя баланын саламына айлык алып суудан жутту да, чаңкаганым жазылып, жыргап калбадымбы? Деди. Анан ал балага ыраазы боло карап, өзүн тааныштырды да мынтип сурады. Менин атым Кыдыр. Кыдыр ата дешет. А сенин атың ким, балам? Кыдыр ата? Сиз чын эле Кыдыр атасызбы? Сиз жөнүндө мен билем, атам айткан. Ал эми менин атым болсо Адеп. Атыңа затың жарашкан, жакшы бала турбайсыңбы? Ушундай кичипейил жайдары мүнөзүңдөн жазба, балам. Сендей тартиптүү балдар көбөйсүн. Мындан ары балдарга үлгү болуп жүр, айланайын. Деп алаканын жайып, батасын берип жатканда, анын алаканынан чачыраган ак жарык нур баланын чекесине төгүлүп турду. Рахмат, Кыдыр ата, айтканыңыз келсин, батаңыз кабыл болсун, деди Адеп кубанычтуу үн менен. Карыя баланын жообуна ыраазы боло карап, күлүмсүрөп турду да, заматтын ортосунда жок болуп кетти. Кызык, азыр эле менин маңдайымда сүйлөшүп турган Кыдыр ата кайда кетти? Аң-таң калган бала элеңдеп эки жагын карап, аны таппай калды. Бул окуя эл арасына бат эле тарап кетти. Кыдырды арыган бала дешип, Адепке сыймыктана карай башташты. Ар ким өз баласын Адептей сылык, Адептей кичипейил, Адептей эстүү, тыкан болсо деп самады. Ошентип менин балам Адептей тартиптүү болсун деп тилеген ата-энелер көбөйдү. Заман өзгөрүп, убакыт өткөн сайын бирөө көргөнүн айтса, бирөөнүн укканын айтты. Адептей бол деген сөз бара-бара адептүү бол деп алмашып калды. Ошондон улам Адеп балдарга таалим тарбия берүүнүн эң бир сонун эрежесине айланды. Жомокту түшүндүңөрбү балдар? Саламатта калгыла.